Кадырлуу телекөрүүчүлөр, билесиздерби, жашоодогу бардык нерсе акындардын жүрөгү аркылуу өтөт. Акындар табиятынан назик жана чыгармачыл инсандар болот. Анткени булар жашоодогу бардык көрүнүштөр, кайгы, капа, кубаныч, сүйүү, махабат, айтор бардык көрүнүштөрдү болсо өздөрүнүн аң сезиминен, анын жүрөгүнөн өткөрөт. Ал эми билесиздерби, кичинекей акындардын жүрөгүнөн бул жашоодо болуп жаткан окуялар кандай өтөөрүн азыр биз сиздер менен чогуу күбө болобуз. Тосуп алыңыздар, Кадамжайдан келген 10 жашар кичинекей акын кызыбыз Асема Алиеваны тосуп алабыз. Жалпы бизди көрүүчүлөргө аманчылык каалайын, эң мыкты шоусун жакшы өткөрүп алайлы, атаандаштар алдында уят болуп калбайлы, эң мыктылар катарына мен да кошулуп алайын, анда эмесе конкурсту ачык деп жарыялайын. Көрдүңүздөрбү, акындардын таланты кандай болот? Булар керек болсо учурашканда да, саламдашканда дагы ыры менен баштайт экен да. Мен үчүн чындыгында күтүүсүз болду, Асема. Айтсаң, Асема, мындай телекөрүүчүлөргө өзүң жөнүндө айтып берсең, Кадамжайдан келдиң, Кудай буйрса, Кадамжайда ушундай кичинекей татынакай Асема деген кыз бар экенин биз угуп аябай кубанычтабыз да. Өзүң жөнүндө айтып бер. Мен Алиева Асемамын, үй бүлөдө 6 бир тууганмын. Бир туугандарым баары таланттуу, таам-туна таам берип таң калыштуу. Менин эжем доктур болуп иштеген, балдарды төрөтүп жарык дүйнөгө алып келген. Менин байкем тиш доктур болуп иштеген, тишиңди таза жуу деп буйрук берген. Менин эжем Диана таланттуу кыз дайыма, балдарды окуткан класста кыргыз элинин кыргыз кызы да. Менин эжем Зияда таланттуу кыз дайыма, оңгоонду кош деп айтса 100 деп санат берет бир заматта. Менин Мырзагүл деген эжем бар, тикмечилик өнөрү бар, тийип берет ак көйнөк, ак көк түстү жакшы көрөт. Биз Кызыл Булакта туулуп өскөнбүз, Кызыл Булактын чоң үй бүлөсүбүз. Кызыл Булакта Молдонияз бабам туулуп өскөн, Кызыл Булакты сүйөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен азыр Асемага, демек мен мындай түшүндүм, Асема кандай сөз болсо дагы ыр менен түшүндүрөт экен да, анда мен да ыр менен сүйлөшүм керек болот да. Биздин студиябызга келген Асема, кандайсың, анан ден соолук жакшыбы? Окуулар кандай? Кызыл Булакта эмне жаңылыктар? Кызыл Булакта жаңылык деле жок. Кызыл Булакта жаңылык жок. Асема, чындыгында мен таң калдым. Сен ошол үй бүлөң жөнүндө айтып кеттиң, өзүң жөнүндө айтып кеттиң, айтсаң, бул акындык өнөр дагы ар бир адамга насип боло бербейт. Сен мына 10 жаштасың, Кудай буйрса, 10 жаштасың. Качантан бери сенде ушундай бир кызыгуу пайда болду? Менин Гүлжамал эжекеме чоң рахмат айтам. Азыркы учурдан салам берем. Менин ушул ыр жазышыма Гүлжамал эжеке жана мени жарык дүйнөгө алып келген апам себептүү. Класста биздин Гүлжамал эжекебиз 2 классында кыш мына келип калды. Ушул жөнүндө ыр жаттап келгиле деген. Ошондо мен китептерим карап, эч бир ыр таба албай койгом кышчанда. Анан өзүм оюма ыр келген. Ошону жазып, ошондон бери кызыгым күчөп, ушинтип азыркы учурда 64 ырым бар. 64 ырың бар бул. 64 ыр. Азаматсың. Менимче бул дептериңде сен ошол ырларың баары бар, Ушул жерде 64 ырың бар. Табышмак дагы жазам, жаңылмач жазам. Жаңылмач, табышмак. Ой, Асема, Жана Асема. дагы гүл жасайм. Гүл жасайм. Азаматсың, Асема. Сен апам менен келдиң дедің, студия апаң барбы? Ооба, бар. Кайсы жерде отурат? Менин апам Алиева Лутпинса, ушул жерде эле отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студиябызга. Бул Асеманы кантип тарбиялап атасыз? Сүйлөгөн сөз эле ыр го? Саламатсыздарбы, урматтуу куттуу студиянын катышуучулары. Биз Баткен областынын Кадамжай районунан келдик. Кызым номер 37 Молдонияз мектебинде окуйт. Кызымдын өзүнүн ошондой кичинесинен бери кичине шыгы бар да. Буга шыгы эми билбейм, мен атасынан өткөнбү дейм, атасы да кичине жүрүп ырдап койгон эмеси бар да. Канча бир тууган?
Бул 6 бир тууган. 5 кыз, 1 уулум бар. Бул кыздардын эң кичинекеси. Кыздардын эң кичинекей Эң Асема. кыздардын эң кичинекеси ооба. Асеманын келечекте ким болушун каалайсыз сиз? Келечекте мен өзүм негизи оюм доктор болушун каалайм. Бирок бул аны каалабайт, мен актриса болгум келет дейт. Акын болуп дейт, мен дүйнө жүзүндө таанылам дейт. Дайым өзүн өзү ошондой өзү тарбиялайт да, өзүн өзү ошентип айтып тарбиялап эмете кылат да. Мен ушундайларга чыгышым керек, мен дүйнө жүзүндө таанылышым керек деп ошентип неме кылат. Жаштын тилегин берет деген сөз бар. Мына мен дүйнө жүзүндө таанышышым керек деп атат. Мына алгачкы, Кудай буйрса, мынакей алгачкы аракети мына бүгүн эң мыкты да көрүнүп атат да. Асема апаң сенин алгач дарыгер болушуңу, врач болушуңу каалаган экен да, бирок сен актриса, актриса болом дейт экенсиң да. Кандай карайсың? Апаңдын тандоосу сен үчүн кандай? Же апаң сага баары бир макул болобу? Актриса болушуңа. Апам мен айтканымды дайыма кылат. Мен өзүм доктор өзүнүн каалаган кесибин тандаса ошондо аны эң жакшы аткарат. Мен доктор болгум келбейт чынында. Доктор апам бол деп мисалы үчүн мени кылып койсо, мен аны кылгым келбей, может балдарды өлтүрүп коюшум керек. Дарылай албайт. Ошондуктан мен өзүм актриса болуп, мен дүйнө жүзүнө таанылып, телевиденияга чыгып, ошондой дүйнө жүзүнө таанылгым келет да, телевидениядан чыккым келет. Сизге окшоп алып баруучу болгум келет. Сиздей болууну абдан самаймын. Кел эми экөөбүз алмашабыз. Бул жака отур. Алып баруучу болдуң. Элтерде отурасың, эң мыктын алып баруучусуң. Мен сенин коногумун, сен мына алып баруучусуң да. Элтердин эң мыкты алып баруучусу Асема. Асема, алып баруучулар айталык, сен кантип суроо бересиң мага? Мына мен сенин коногумун да. Кана суроо бериши мага? Саламатсызбы? Салам айтам ар бириңе деп. Рахмат, саламатчылык. Биздин эң мыкты студиябызга кош келипсиз. Алгач өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Мен атым Талант, алыскы Аксыдан боломун. Ушинтип баштап калсам, таң каласыңбы сен да? Ушинтип менен баштап калсам, эмне деп суроо берет элең? Сиздин кандай өнөрүңүз бар? Сизди элдер айтып жүрүшөт. Биз ушуга абдан таң калабыз. Ушуну эң мыктыга чакырып койгула дейт эле. Биз ушу чакырдык. Чакырган себебибиз сиздин өнөрүңүздү көргүбүз келди. Ошондуктан ушул телевидениялар отургандарга өнөрүңүздү көрсөтүп кетсеңиз. Менин өнөрүм мен да алып баруучу болгум келет. Сизде алып баруучу болгум келет. Ошон үчүн алып баруучу болуш үчүн эмне кылышым керек? Алып баруучу болсоңуз, сиз өзүңүз эле алып баруучу турбайсыз. Вай Асема, сен даяр алып баруучу болуп калыпсың андачы. Асема айтсаң, актриса болгондо, сен жана айтпадыңбы? Жаш балдарга туура эмес дарылап алып, аларга зыян жеткирип койбойн депчи, Бир жана туура эле айтып атасың. Анткени аны эптей албаган адамдар да бар да. Бүгүнкү күндө кээ бир ушундай бир көрүнүштөр дагы бар чындыгындачы. Сен муну алдын ала айтып атасың да, менин колуман келбейт депчи. Бул жакшы. Сенин колуңан келе турган нерсени сен өзүң каалап атасың. Сен демек актриса болгуң келет экен да. Бирок кайсы актрисалар, мисалы үчүн тааныйсың? Кыргызстандагы актрисалар кимдер? Ооба, тааныйм. Мен актриса болгон себеби ошолор мага түрткү болуп, ошолордун кинолордон, клиптерден көрүп, ошолорду жакшы көрөм. Ошондуктан мен актриса болгон каалаймын. Татыбүбү Турсунбаева, Сабира Күмүшалиева, Жамал Сейдакматова, Советбек Жумадылов, ошол Симонкул Чокморовду. Ушул актерлар, актриса. Булар чынында Кыргызстанда эң белгилүү актерлар жана актрисалар. Жакшы айталык, сен азыр 10 жашта болсоң, кайсы бир күнү келип туруп, сен бир 100 сериалга тартыласың десе, 100 серия, сен тартылат белең? Кубанып кайра 1000 серияга да тартылар. 1000 серия. 1000 сериялы өз негизи барбы? 1000 сериялы. Сен уктуң беле? 1000 сериялы. Уккан эмес. 1000 серияга сен катышат белең? Миллионго да катышат. Миллион! Сенден чыныгы актриса чыгат. Миллион серия. Миллион серия бүткүчө сен канча чыгып калышың мүмкүн? Бир
бир серияны 1-2 күндө тартып бүтүрсө керек. Ошондо 100гө чыккан. 100гө чыгат. 100гө чыкканда деле роль аткарса болот. Ооба. Өмүрүң узун болсун. Өмүрүң узун болсун, тилегиңе жет. Эми мына дептериңде сен 64 ырым бар экен да. Мен чындыгында ачык эле айтайын, мен ырым жок. Бул жерде азыр сен бизге мына өзүң жазган ырлардан бир 2-3 окуп берчи. Кайсы ырларың бар, кимге арналган ырлар бар мисалы үчүн, Апама көп арнап жазам. Азыр мен таң калдырыштуу биздин бул дүйнөдө жашап жатканыбыз Аллах жөнүндө жана дүйнө деген ырды окуп берейин. Кана угалычы? Бул дүйнөгө келебиз да кетебиз. Биз да Аллахын жараткан бир пендебиз. Бул дүйнөдө күнөө кылбаган адам барбы? Айткылачы муну кантип билебиз? Ата-эненин ак сүтүн актоо бул биздин милдетибиз. Милдетти актоо үчүн абдан аракеттенебиз. Бул жашоого эмне үчүн келебиз? Биз да бир күн чын жашоого кетебиз. Жакшы жүрүп, жакшы болууга даярданалы. Эртең мунун барына жооп беребиз. Аллах бизди жаратты, ай күн берсе кеч кирип таң атты. Адам затты ачка калтырбай, дамдуу тамактарды берип жатты. Аллах бизди жаратты, жүрөгүбүзгө ыйман салды. Акыл эсти бизге берип, ыймандуулукка чакырды. Адам заттын жүрөгүнө ыйман толсо, Аллахтын жолун жолдосо, намаз окуп, таспih тартып, Аллахты тынбай ойлосо. Азаматсың, сен ырларың аябай таасирлүү экен. Дагы апа жөнүндө кайсы ырың бар? Апам жөнүндө эң мыкты шоуго арнап жазганым. Эң мыкты шоусуна кана угалчы, кызык болуп атат ушул. Эң мыкты шоуго таланттуу балдар келишет. Таланттарын көрсөтүп, конок болуп кетишет. Талантына таң калып, элдер сүйлөп жүрүшөт. Талантына баа берип, таң калышып жүрүшөт. Таланттуулар көбөйүп, эң мыкты шоуго катышат. Эң мыктысы тандалып, Кыргызстанды таанытат. Кайсы ырың бар дагы? Ким жөнүндө? Апам жөнүндө айтайын? Кана айтчы. Апам менин алтыным, айга жеткиз жаркыным. Апамдын сөзү башкача, алдейин атат таң атканча. Апам менин күнүмсүң, жылуу болгон үйүмсүң. Апам менин күзгүмсүң, түздөп турган өзүңсүң. Азаматсың. Сен классыңда канча окуучу бар? 26. Канчасы кыз бала, канчасы эркек бала? 10-сы кыз, 10-тасы бала. 16-сы эркек бала. Балдар көп экен, Ооба, бала көп. Биздин класста балдар кутурушат. Анан бизди тартиби жок класс деп коюшат. Тартиби жок класс деп коет. Бирок ошол тартиби жок класстын ичинде бир тартиптүү кыз бар. Ал ким? Ал Асема. Эгерде Кудай буйруп сен актриса болуп калсаң, кандай ролдорду аткарганды сен тандамаксың? Мен өзү жакшылардыкы өзү жакшы да. Анан жакшыныкын эле тандайм. Мен өзү бул кесибим болгон үчүн мен жамандын, уурунун кандайдын болсо дагы аткара берем. Анткени бул менин чын жүрөгүмдөн калат. Актер болгондон, актриса болгондон кийин кайсы роль болсо да аткара бериш керек. Ооба. Ууру болсо уурун ролун аткарыш керек. Жаман болсо жаман ролун аткарат. Мен бирок айтар элем, сен жаман ролдорду сага сунуштаса, сен алардан баш тарткын. Анткени, мисалы үчүн биз кинолор көп көрчүбүз, кичинекейибиздечи. Мисалы үчүн индиялык кинолор көп көрчүбүз да. Индиялык кинолордо ар дайым эле туура эмес терс карман ойногон адамдарды көргөндө могу бая бандит деп койчу элек да. А сен болсо жакшы ролдорду, мындай адамдарга тарбия бере турган, балдарды тарбиялай турган ушундай ролдорду сен тандаган макулбу? Ооба. Кудай буйруса, сен келечекте жакшы актрисалардан болосуң. Азаматсың. Сен Мага жазып бериң. Сага жазып берейинби? Ооба. Эң сулуу кыз Асема. Эң мыктыга келди да. Эң сулуу кыз Асема, эң мыктыга келди да. Алысы Кадамжай районунан конок болуп кетти да. Кетти кайра. 4 саат чыккан, 4 саат. Кичине жарашат экен, болот, Ооба, жарашат. Алып барчу экен, унутуп калдым. Акын эле болуп
калсаңыз жакшы. Акын болуп калсам жакшы болот экен. Талантбек Канатбек уулу биздин эң мыкты эмгек сиңирген акыныбыз. Ошондой эле болсун. Рахмат, рахмат. Эми Асема баарыбызга, жүрөгүбүзгө жакшы ырлар тартыладың. Жакшы ырлар тартылган. Сени бул жерден биз жөнүн кое бербейбиз. 64 ырды. Менимче сен жакынкы 1 айдын ичинде 100гө чыгарасың деген мен үмүтүм бар. Кудай Кудай буйруса мен миллионго чыгарам деп бата кылам, жана бата бериң. Бата берейинби? Омин. Аллахым, ушул Асеманын өмүрүн узун кылгын. Миллион ырлар жазсын. Омин. Эң мыкты Асемага кол чабуулар. Биздин эң мыкты биздин Барбол компаниясынан сага шериндиктер. Талантбек Канатбек уулу эң мыкты шоуну алып барат, таанттуу балдарды элге таанытып, эң мыкты шоуга чакырат, таанттуу балдар көбөйүп, Талантбек Канатбек уулуна келишет. Талантбек Канатбек Барбол шериндиктерин берип узатат. Асема Алиева бүгүнкү шоунун эң мыктысы. Сен өкүнүң өссүн. Чоң рахмат. Ырларды жазып жүрөр. Биз сен ырларыңды Кудай бурса телеканалдардан, радиодон угуп жүрөлү, Макул. Рахмат чоң.